Так. Не bunun mani yok. Қандайсың ежет? Шу? Не маның жоқ? Мындай эле. Адаттагыдай эле кабак кашың кирбей эле ачылбай эле. Жакшыбы? Жакшы. Манайын көтөрөйүнбү? Кантип? Тилимди алабыз, мелдешебиз. Азыр экөөбүз энна-бенна согулабыз. Ким утулуп калса, ошол уткан адамды манайын көтөрүш керек. Билбейм бирок кантип көтөрөт. Давай. Даярсыңбы? 1 2 Ушинтип эле энна-бенна со дейлиби? Энна-бенна со. Энна-бенна со. Энна-бенна со. Сен көрүп койдуң эми, көрүп койдуң э. Давай. Энна-бенна со. Охо. Утуп алып турап калдым ошентип. Таң калтырайын сени. Көрөсүң азыр кеттик. Жүр. Эдита, мына сага карачы. Таң калтырам дегенме? Таң калдыңбы? Таң калдым. Сереп ТВ телеканалынын жалпы көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. Биздин бүгүнкү маектешибиз ал ушул Жогазын фермасынын ээси жана жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаты Самирбек Мамасадыков. Ассалам алейкум. Жакшыбы? Жакшысызбы? Алейкум ассалам. Сиздер эми маектешиңиздер. Шашпай сүйлөшүңүздөр. Мен ага чейин Эдитага гүл теріп келейин, Социалдык тармактан сиздин гүл өстүргөн ферма ачканыңызды көрүп калдым. Анан ушул гүлдөрдү көргөндө эле мен мурунку маектериңиз эске түшүп кетти. Айылыңызды гүлгө бөлөп салганыңызчы. Гүл бизнесине кантип кызыгып калдыңыз, анан кантип келип калдыңыз? Анан эмнеге Жогазын, башка гүл эмес? Негизи гүлгө жакыныраакпыз. Ушул айылда дагы ушул айылды гүлгө бөлөп, айылдын айымдары менен, эми айыл өкмөт баш болгондон кийин ушул көчөлөрдү көрктөндүрүү максатында, жакшыландыруу максатында ушул жергиликтүү тургундар менен иштешкенбиз. Андан кийин эми Жогазында ушул бир жакын инсандар менен таанышып, алардын идеясы менен десек болот. Арстан, Самат деген жигиттердин идеясы менен иш баштаганбыз, бирок бир себептер менен эки бөлөк болуп калдык. Кудай буйрса алар менен дагы биригебиз. Ушул себепчи ошолор. Менин байкашымча бул жакта Жогазынын көп түрү бар экен, Канча болжолдуу? 36 түрү. 36 түрү бар экен. Бутуңузга өтүп кийип жүргөнүңүздүн жөнү бар экен, агай. Меникин караңыз. Бир эки саат кечтик болбойт. Каерде турабыз? Киргенде эле мен таң калдым да, күнөсканагачы. Ушунчалык аянты чоң экен, кең экен. Сиздин алгачкы иш тажрыйбаңыздагы алгачкы күнөскана. Канча деген эмгек, канча менет кетти? Эми бул гүлдү мен хоббим десем деле болот да. Мен буга чейин дагы ушул жергиликтүү башкарууда иштегенде, айыл өкмөт башы болуп иштегенде, ушул айылдарды көрктөндүрүү, жашылдандыруу максатында биз бир топ иш-чараларды өткөрүп, ушул айылды гүлгө бөлөп, ушул айылдын жашоочулары менен аларга ушул айымдарга дем күч берип, көчөлөрдү көрктөндүрүп, ошолардын жыйынтыгында аларга мындай ар кандай конкурстарды уюштуруп, бул 10 жыл, 15 жыл мурда башталган. Уткан, ошол конкурстан уткан айымдарды чет мамлекетке апарып, Өзбекстанга, Андижанга, Ташкентке, Самаркандка, эми жанагы ак кара менен акты кара менен ажыратыш керек да, иштегендер менен иштебегендер, ушу иштегендерге ушул дем күч берип, ушунда ар кандай мындай
шыктандырып ба? шыктандырып дейбизби? Бир топ ушул элдин колдоосу менен бир топ игиликтерге жетиштик да. Негизи тюльпанда план деле жок эле. Бизден эми бир жакын инсандар бар эле. Ушулар менен чогуу ушул идеяны ашырып, былтыр иш сапар менен ушул Голландияга барып келдик. Ушул ишкерлер менен жолугуп, анан тажрыйба алмашып, ошол долбоорду алып келип, мынакей быйыл былтыр баштаганбыз 15 сотик жерге. Негизи миллион дана ушул тюльпанды сүйлөшүп, анын ушул 15 сотик жерге 570 000 тюльпанды отургуздук. Голландияга барып келдик деп калдыңыз го. Эмнеге Голландия? Эмнеге башка өлкөдөн алып келсе болбойт? Негизи тюльпандын мекени Голландияда. Сапаттуу көчөттөр дейбизби, ушул уруктарды Голландиядан алып келишет да. Өзүн актайт бекен? Эми жаңы башталды азыр жумуш, Кыргызда мындай го. Баланча тюльпанды мынча сомдон тиги даанасын же штугун мынча сомдон сатса, эсептеп чыгарып мынча болгондо пайдасы. мынчага байып аткан турбайбы депчи. Негизги максатым мына ороз айында турабыз да. Негизги максатым мындай пайда табуу эмес да. Негизги максатым ушул Кыргызстанда ушул гүл менен алектенген ишкерлерге ушу үлгү болуп, мына долбоорду алып келип, ушул жайылтуу максатында да. Эми ушул жок азыңды тюльпанды Казакстандан, коңшу мамлекеттен, Голландиядан, Кытайдан алып келип сатышат да. Ушуну өндүрүштү ушул Кыргызстанда ушу көбөйтсөк, кеңейтсек деген максатта. Ушул айымдарга, ушул биздин жарандарга иш менен камсыз кылып, жумуш менен камсыз кылып, ушул түшкөн кирешелер ушул коңшу мамлекеттерге эмес, ушул Кыргызстандын өздөрүндө калса деген максатта. Балар туурасында айтып берсеңиз, канча бир данасы канча же болбосо дүң баасы? Дүң баасы ушул 80 сомдон берип атабыз. Мына азыркы упаковка кылып холодильникке алып киргендер булар буга чейинки заказ кылышкандар. Калгандары бар, эми кимге кызыктар болсо алса болот. Өстүрүп баштаганыңызга канча убакыт болду азыр? Ноябрдан. Ноябрь айынан баштап. Өзүңүз көрүп, өзүңүз тандап, өзүңүз багы тигип, өскөнүн көрүп, өзүңүз терип ошентесизби? Ооба, бул эми өзүм ушул теплицанын ичинде 3 ай жашадык да. Кадимкидей эле күнүгө чыгып, түнү дагы кыдырабыз. Эми бул дагы кароо керек. Кадимкидей өстүрүш анча мээнет бар да. Анан негизги мынау эми артыкчылыгы бул бизде мынау луковицаны кошуп беребиз. Алуучуга үйүнө апарып отургузса дагы бир ай. Куурап калбайт да, куурап калбайт. Эгер чет жактан алса, анда мындай кыркылап келет да. Келерки жылы быйыл мынакей миллион дана ушул жок азыңды тюльпанды келишим түзгөнбүз. Келерки жылга ушул жакшы ойлорубуз бар, пландарыбыз бар. 2 миллион, 3 миллион данага чейин ушул чыгарып, экспорт кылып, коңшу мамлекеттерге иш алып барса болот да. Сиздин бейниңизди чыгарганбыз. Ана ошондо көрүп атканда угуп калгам да. Сиз ар бир өзүңүздүн окуткан мугалимдериңизге, айылдаштарыңызга дегеле аял затына ушинтип гүл сыйлаганды жакшы көрөт экенсиз. Анан бир эжеңиз өзүнүн айылынан башка айылга кетип калса дагы, артынан ошо таксиден салдырып, ошого бердиргениңизди угуп көрүп калдым да. Өзүңүз деле жубайыңызга берип турасыз гүл бат-баттан. Эми бат-баттан берип турбасак дагы беребиз, гүлдү берип турабыз. Ушул күнөөсүн ачылгандан кийин бат-баттан берип турасызга дейм. Ооба, Кудай буйрса, эми ушу гүл түгөгүнчө беребиз дейм, буйрса. Жубайыңыз келип биякты көрдүбү? Бияка келип көрүп турат. Эми жакында
туулган күнү жакында буюрса. Туулган күнүндө келгенде. Көрсөтпөй турсаңыз болмок экен биринчи. Ооба, Айымдардын көзү тойгондон кийин болду деп коет го. Ансарындай көрсөтпөй биринчи гүлдү берип анан көрсөтсөңүз болмок окшойт. Апаңызга дагы гүл бергениңизди көрүп калдым Апама да эми аманатта апаларыбыз. Апалар үчүн, энелер үчүн, айымдар үчүн, жубайлар үчүн эми бир эле 8 март эмес. Аларга күн сайын гүл берсе боло берет да. Тууган туушкандар болобу негизи сизден? Эми бир аз арзаныраак кылып берем дегендерчи. Содалашат эми соодада бул. Соодада береке бар. Бири 60 сомдон сурайт, бири 70 сомдон сурайт, бири 80 сомдон сурайт. Ар кандай кардарлар бар, ар кандай туугандар бар, дос-жарлар бар. Эми сооданын уяты жок го дейм. Туура. Дал ушул күнөзкананы кургангачы канча каражат кетти? Негизи мен мындай агроном катары бул жерде мындай каралашып атам да. Анан каражаттарым мындай үй бүлөлүк бизнес десек болот да. Менден чоң агам, анан карындашым бар. Ошол кетирген чыгымдарды, учетторун ошолор алып барышат. А мен ушул тюльпанды мындай долбоорун алып келип, идеяны баштаган адам катары өзүм ушул каралашып, жардам берип жүрөм. Башка аймактарга дагы ачуу план барбы эми? Бар. Бишкекке быйыл 1,5 гектар жерге чоңураак күнөзкана курабыз буюрса. Ошко, Жалал Абадка жакшы пландарыбыз бар. Муну эми жакында Голландияга барабыз. Ошол чакыруу менен барганда эми мындан кийинки тюльпанга да башка гүлдүн түрлөрүн Тюльпандан башка, тюльпандан башка да кошобуз эми гүлдүн түрлөрүн. Эми тюльпан эми бул жанагы 8 мартка чейин эле да. Андан кийинки жанагы май айында, жай айында, күз айларында дагы мындай өсө турган гүлдүн түрлөрүн алып келебиз буюрса. Өзүңөр көргөндөй азыр биз маектешип аткан учурда эле бул жакта жумушчулар иштеп атат. Чындап эле көп экен. Канча жумушчу иштейт, эмнесине карап тандап аласыздар? Эми негизи кирсе ушул айылдын айымдары келип иштейт. Ушул айылдын айымдарын иш менен камсыз кылып, эми күнүнө жок дегенде 40-50 эжелер келет, карындаштар келет. Эми негизгиси ушуларга дагы жумуш орду менен камсыз болуп атат да. Анан мындай жагымдуу жумуш. Айымдарга сон болуш керек. Айымдар үчүн кээде турушуп музыкаларды коюшуп, өздөрү музыка угуп, сүйлөшүп, эми иштеп атышат. Биринчи ушул айылдан, бул жерде айыл бар да, ушул айылдан күнүгө сурайм. Ушул айылдан канча адам чыгасыңар депчи, жумушка. Биз 10 чыгабыз, 15 чыгабыз, 20 чыгабыз деп группа түзүп койгонбуз да. Айымдар менен тюльпан гүлү деп ушул айылда группа түзүп койгонбуз. Анан ушул айылдан ашса, анан башка жактардан чакырабыз жумушчуларды. Айлык майнасы кандай? Сыр болбосо айтса болобу? Айына ушул 45 миңден 60 миңге чейин айланат да. Эми күнүмдүк менен эсептегенде да. Кээде ушул 6га чейин жумуш болуп, саат 10го чейин калып дагы иштеген күндөр болот да. Ошондо биз кошумча дагы айлык майна төлөп беребиз. Убактысынан өткөн үчүн калып кошумча иштеген үчүн кошуп бересиздер. Ноябрда иш башталды деп калдыңыз го. Анан кыш болсо, жылытыш керек, сугарыш керек. Кантип жылытып, кантип сугардыңыздар? Эми буну биринчи эгип чыктык. Эгип анан холодильник ага чейин келгенде 5 градуста, 2 градустан 5 градуска чейин холодильникте турду. Анан алып чыгып, бул жака алып чыгып, ящиктерге сайып, анан алып кирип, анан суу куюп. Эми бизде биринчи жолу баштаган үчүн бир топ кыйынчылыктар болду да эми.
Голландияда андай эмес, баардык өзүнүн Шарты бар да. шарттары менен. Эми быйыл Башында кыргызчылык болгон жокпу, жеректе куюп. Же болдубу? Жок. Ар кандай метод иштетип, кыргызчылык да кылдык. Анан ар 2 күндө суусун аралаштырып турабыз. Ар 3 күндө. Анан градусын көтөрөбүз 5 градуска. Анан теплицага чыктык 15 январда. 15 январдан бери ушул теплицада түнү дагы ар бир саатта градус карап турабыз. 9-10дон түшпөш керек, көтөрүлбөш керек. Анан күн өткөн сайын ошол температураны 1-2 градуска көтөрдүк. Мына бүгүнкү күндө ушул 14, 15, 16га чейин градуста. Азыр эми бул караңгыда болуш керек да. Караңгыда болсо бой өсөт. Жарыктачы? Жарыктачы? Жарыкта болсо бой токтоп, күн болуп калса, баш ачылып кетет. Ошон үчүн мындай кылып туруп салкын жерде өстүрөбүз. А мисалы бирөөнүн бою кичинекей экен, бирөөсүнүкү узуныраак экен да? Кээ бирлеринин сорту ошондой. Анан биз мындай проба катары буну топуракка дагы эгип көрдүк. Топурагы бар, топурак жогу да бар экен, Топурагы бар. Эми аз эле бул. Жана келерки жылга кандай болот? Эгер топуракта жакшы болсо, топурак эгебиз депчи. Анан жакшы эле, бирок айырмасы болот экен. Ал эми жарыктандыруучу мисалы өчпөйт да? Күнү түнү же өчөбү? Жок, Өчөт. Азыркы учурда свет көбөйүшчү болду го негизичи. Биз буга чейин дагы бир канча жолу аймактарды кыдырып сөмкө кылып келгенде саат 6-дан кийин свет өчөткөндөрүн көргөнбүз. Жолдо капкараңгы. Бул жакта кантип атасыз? Кошумча коштуңузбу? Ушул келгенибизге бир 5-6 ай болуп калды да. Бир свет өчкөнүн көрүлөт. 1 саат, 2 саат свет өчөт го, бул жерде өчпөйт экен да. Анан эми буга көп мындай свет талап кылынган жок, бирок мындай кышында дагы свет өчкөн жок да. Ишиңизге ийгилик. Бар болуңуз, аман болуңуз, оорубаңыз. Өсө бериңиздер, өнө бериңиздер. Буюрса чет жакадагы экспорттаңыздар. Биз кайсыл Бишкектенби же аймактарданбы дал ушундай тюльпандарды алсак, ай бул деген баланчанын өстүргөн тюльпаны да деген сөздү угуп калалы. Буюрса ийгилик. Анан эгер мүмкүн болсо азыр жумушчулар менен маектешели. Канчадан бери иштеп атасыз бул жакта? Менби декабрдан бери. Декабрдан бери. Декабрда мына бизди биринчи эмесин түйүндөгү эмесин жерге ошондон бери иштеп аткансызбы? Анан отургузгандан баштап көрүп атасыз, эми ачып турат. Ачып турат. Ушундай өзүңүзгө ыраазы болуп, могу биздин бизге кандай мына ушундай жаш келиндерге, жаш айымдарга жумуштун болуп турганы жакшы да. Азыр мына көрүп турасыңар, көп нерсе кымбатчылык. Бардык келиндерге айылдын немелерине жумуш менен камсыздандырган ушундай ишкерлер көбүрөөк болсо, булга дагы мындан дагы көбүрөөк ушундай болсо элдерге эмнесине карап терип атасыңар? Биз могу гүлдүн немесине, эме гүлдүн жабыгына карап эмете, жапканына, ачканын албайбыз, ачканы болбойт, только жабыгын жапканда. Анткени бул орогондо мындай болот, а бул көпкө чыдайт. Эми бул ачылып калгандар эмне болот? Бул ачылган эми кечинде жабылат, ошондо алыш керек. Бул кечинде жабылып, күндүз ачылып, күндүз, кечинде күн ачылганда албайт. Мындай жабыктарды алыш керек. Боло алсам? Болот. Ушундай ишкерлерге өкмөттөн жардам берип турса, мындан да көбүрөөк көп жумуш болуп турса, баардыгына жакшы. Ушундай ишкерлерге биз ушул плодопүтөңдүн айылында жашайбыз, өзүбүз кирди чыкты кылып иштей беребиз. Монда алайынбы? Ушундайлар жасаган Замирге да рахмат, ушинтип айымдарга иштеп бергенге. Камерадан тышкары сүйлөшүүдө кызым Англияга кетип калдым деп айттым, ишенди дедиңиз го. Ошол боюнча айтып бериңизчи бизге. Келип, парникке келип, ушундай сүрөткө түшүп, өзүбүзчө кызыма жөнөтүп едим, чоң кызыма. Улуу кызыңызга жөнөттүңүз.
Кызым болсо таң калып калды. Папамы тыштап, Англияга кетип калсыз Англияга деп. кетип калдым десем ишенип калды. Анан азыр дагы деле билбейби, биякта иштеп атканыңызды Англияда деп жүрөбү. Англияга виза менен кетчү эле го, мамам кантип кетип калды. Визаны күтпөй эле, документ толтурбай эле Англияга кетип калыптыр деп. Мамамды алат бекен, 60-тан өтүп калса деле деп бир. Үйдөн настроение болуп эме болуп келсең, бул жерге келсең, как эс алгандай болосуңар да, айымдарга жакшы эс алуу жер бул. Кандай рахат. Ырай. Манай жок келиндерге Ырай. келип, манайыңарды көтөрүп кеткиле экенсиз. Рахаттанып. Сиздин да манайыңыз көтөрүлөбү? Көтөрүлөт да, гүлдүн ар бир жыты бар, ар бир эмеси менен сүйлөшөсүң, кандай рахат аласың. Сизге кайсы түрү жагат? 36 түрү бар экен. 36 түрүндөн Кайсыңы жагат? мага кызыл, розовый, агы, анан сыя өңдөсү. 5 түрү жагат да мага. Ушундай бардык райондорго болсо кандай жыргал. Могу жаштарга иш дайыма жакшы болот да. Эми үйдө даже памперс алганга эмелери жок, акча. Чындап келгенде жумуш жок, совхоз илгери союзундай фабрика, заводдор жок азырынча. Мына ушундай кандай сон. Мындай акчаң дагы мындай өзүңө сиңимдүү берген акча дагы эме татымы бар. Сурайынчы, айлык жакшы элеби? 1,5 берет. Кандай сон? 1,5 деген берет. Биз угуп калдык. Жок, жакшы да, мына обед бекер туура түшүнүш керек. Обед деле бекер келбейт да. Канча тамак, өзүң деле үйдөн тамак жасасаң эле канча кетет. Мындай жумуш сон. Эми муну тигил жака алып барып беребиз. Балдар упаковка кылышат. Балдар кылат. Муну биз көтөрбөйбүз. Көтөрбөйбүз. Муну балдар берип коюп эле кетип балдар бар, калып грузчик балдар көтөрөт. Саламатсызбы? Кандайсыз? Саламатчылык. Ден жакшыбы? Жакшы. Мен киргенде эле үшүдүм, бияка киргенде чатат. Анан сиздер кантип туруп иштеп атат болду экен деп ойлогом. Анан көрсө бутуңуздарга ушундай коюп аткансыздар, жылуу болот экен, а? Иштегенде эме болуп кетесиң, ысып кетесиң. Кыймылдаганда ысып кетесиң. Канча убакыттан бери иштейсиз? Ушу баштан бери, тиккенден баштап. Эң биринчи сиз келгенсиз. Ооба. Азыр биякта жаңы келгендерге мындай шеф экенсиз да? Үйрөтүп турасыз айрым нерселерди. Мындай болот деп. Келесиз, мен катып карап турайын. Башы ушундай болуп турбайбы? Мондай болуп чыгат да. Текис болуп калат. Негизи айымдарга гүл берген аябай жагат го. Өзүңүз ушундай жерде иштеген кандай экен? Мечта бул. Не работа дейт го, мечта. Мындай айткандачы. Гүлдөрдү карап, анысы кызык, бунусу кызык болуп эле. Ошо. Маанай көтөрүлөбү? Жеңил, аябай. Аябай, менин жолдошум Москвада. Ага күнүгө ушинтип көргөзөм да, менин жумушумду ушундай депчи. Мисалы күндө эме барбы? Мынча жумуш бүтүрүш керек дегенчи, мынча даана бүтүрүш керек деген. Бизде башта айткан количество эмес, качество керек депчи. Ошол менен аябай жакшы карайбыз да, качествочу. Баары тегиз. Түрлөрүн билип калдыңызбы? Тюльпандардын, Башта азыр эмне деген түр бул? Биз Амалия деген. Айымдарга азыркы маалда жумуш берилип атканы ошол баарын элечи. Ошол эжелер менен бул жерде чогуу иштешип көп нерсени көрөсүм дегендей. Сонун ийгилик. Оорубаңыз, иштей бериңиз. Чоң рахмат сизге. Мына Эдитага гүл терпирем дегем, алып кеп тартам. Эдита, карачы. Сен маектешкенче мен гүлдүн дайым тердим. Сага. Ушунус менен бир эми же өзүм көтөрүп турайын, Мен көтөрө алайынчы. Жакты. Кулайт азыр абайла. Жактыбы? Түшүнүп атасыңбы? Таң калдың, Аябай таң калдырдың. Сонун. Буюрса алдыда майрамдар келатат. 8 март айымдардын эл аралык майрамы. Ал күнү эмес, ар бир күнү сиз сүйгөнүңүзгө, жубайыңызга же апаңызга дал ушундай сонун гүлдөрдү берсеңиз болот. Силер бул гүлдү кайсы жактан алам десеңер, ылдый жака номерлерди, байланыш номерлерди ошондой эле Instagram баракчаны калтырып коебуз. Бул Тюльпан Land Instagram баракчасы. Кетелүү эми? Кеттик. Өзүң көтөрүп кет эми.